Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге ушундай 4 этаж домдон сатыла турган бир бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Мен турган жер Ноокатский подъем. Бул жер ошо Атабаева көчөсү экен. Ал жака жүрсөңүздөр Мамырова чоң көчө болуп калат. Ал жерде мектеп бар. Келүү жолун түшүндүрөйүнчү биринчи. Мына шаар жактан келгенде Ноокатский подъемду билесиздер. Ноокатский подъемдон чыксаңыздар, ал жер мектеп. Ал жерде МП заправка. Мамырова көчөдөн ак тилек кирпичныйга кетпей, Мамыров көчөдөн Атабаева көчөсүнө бурулуп, бул жакты карасаңыздар 4 этаж домду көрө аласыздар. Атабаева 154, мына 154А. Ушул 4 этаж домдо 4 этажында сатылуучу бир бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. 4 этаж. Атабаева 154А. 4 этажга чыксаңыздар бир бөлмөлүү квартираны көргөзөм. Менимче дарегин түшүндүңүздөр. Ноокатский подъем туугандар. Мектеп жаныңыздарда. Достор, сатыла турган бир бөлмөлүү квартирага дагы келип калдым. Мына ушул жерден эшикти ачып киресиздер. 20 квадрат метрден ашык чыгат. Тех паспорту бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Бул жак санузел, ал жак болсо негизги комната. Мына кире бериш как кухня катары кетет. Түшүнүп атасыздар? Так. 20 квадрат метрден бир аз ашык экен. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, центральный канализация, свет бардыгы бар. Отопление менен газ эле жок экен, калганы бары бар. Айнектер зато пластик, күн тиет, шамал жүгүрөт. Ушул жерден шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Азыр саат 2 болду, уже күн тибе калат экен, саат 2 болгондочу. Эртең менен тиет экен да. Мына светтерин жандырып коеюн. Азыркы жерде ошо квартиранттары бар экен. Эми ала турган болсоңуздар, чыгарат, либо өзүңүздөр деле кирип жашай бересиздер. Крыша жабылган, эч кандай суу өтпөйт, ошону айтып койду атат. Анан мына суу чыгып атат, достор. Суу бар. Бул жакта плита коюлган. Кудай буйруса ушул жерде жеңелерибиз тамакты кыла берет. Ал жагына биз кийлигишпейбиз. Так. Эми мына жакта ачсаңыздар, душ бул жагычы. Жуунуп, чайканып, мына жакта унитазы бар, аристону коюлган. Кадимкидей бир бөлмөлүү студийный квартира сыяктуу экен. Квадрат метрин айттым, ошо 20дан ашып калат квадратурасы. Тех паспорту колунда эжекебиздин. Сразу закон түрүндө өткөрүп берем деп азыр айтып атат. Баасына келе турган болсок, баасын айтайлы эмес, чөнтөккө карап иш кыла турган заман болуп калды. Экранга баасын жазып койдум. Эйсин номерин дагы экранга жазып койдум. Сүйлөшүп өзү менен аракетти кыла бересиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай бир бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар демекчимин сиздерге.